Биз болсо программабыздын сапарын улантабыз. Бүгүн 10 апрель дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде ушул бир туугандардын күнү белгиленип жаттыр. Биз дагы ушул бир туугандарга, жакын адамдарга бүгүнкү көрсөтүүбүздү арнап отурабыз. Ооба, силерге убада бергендей, биздин студиябызга келген коноктор чыгармачылыктын чыгыы жолунда бир тууган болуп, анан албетте сиздерге жагымдуу чыгармаларын тартуулап келген таланттуу инсандар. Ооба, эже сиңдилер Бурул, Гүлнар, Райымалиевалар бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутман Рахмат. Сиздер дагы кутман. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз сиздерди. Ушул бир тууган эже сиңди ырчылар, өнөр адамдары дегенде эле ушул Райымалиева эжекелерибиз биздин эсибизге түшөт алгач эле. Негизи эле кичинекей кезиңиздерден баштап эле чогуу ырдап чоңойдуңуздарбы? Ооба, биз бала кезден баштап эле баягы өзүбүздүн сахнабыз бар болчу. Сразу эле баштайынчы ошондон. Кечки малдын келген убагы болгон учурда эле биз баарыбыз ошол өзүбүздүн балконубуз бар экинчи этажда. Ошол жерде чыга калып эле концерт болот деп эле Бүгүжан эжебиз чыга калып, ал ведущий болуп концертти алып барып, анан кийин баарыбыз ошол жерде бир жарым сааттык, бир сааттык концерт берчүбүз чогуу. Айылдагы баардык кошуналардын баардыгы чыга калышып, анан кийин концерт көрүшүп, эртеси күнү да күтүшчү да, күнүгө күтүшчү. Концерт болчу. Күнүгө концерт болчу. Илгерки магнитофондор болчу эле, баягы кассета. Электроника. Кассета жок, электроникага чейинки. Мындайынан кассета. Анан ошол кассетага деген атамдын микрофону бар болчу. Ошону туташтырып койсо эле, ошонун эле баягы колонкасы бизге бардык ушул биздин айылдын тегерегине жетчү да. Биздин мына бияктан 5 үйгө, бияктан 5 үйгө жетчү. Анан баягы ошо мал гейлердин алдында эртерээк айылда деген өтө бир кооз жашоо, керемет жашоо го. Анан эртерээк баягы салкында, күн салкындап калганда баарыбыз ушу эжем комузун алып, бул эжем жана чоң атам, Раймал чоң атам Малыш деген аккордеон берген, белек кылып алып келген. Анан эжем ошону чертип, кантке эжем комузун чертип, мен кашыктарды алып шалдыратып, Бүгүжан эжем алып баручу. Анан кийин баарыбыз ырдап бүткөндө баягы элди тамашага салып, азыр эми ырдайт Раймалиев торпок деп койчу да. Ойлор келатканын карап көрүп калып, ушундай бир анан бир керемет кооз, ушундай бир сонун күндөр өттү. Балалык кезибиз аябай сонун күндөрдөн өттү да. Чыгармачылык чогуу өтүптүр, анан жанагы бурушуп, бир нерсени талашып, бөлүшө албай калган учурларчы кандай болот эле анын ушундай кезде? Алар эми бала чакта сөзсүз болот андайлар. Ким тентек эле? Тентек деле деп айта албайм. Бурул тентек болчу деп койсо. Бышыгыраак да баарыбыздан. Тыңырабыз, бышык аябай. Үйдө баягы үй жумуш кылганда баарыбыз бөлүп алабыз да, биз 5 кызбыз. Анан сен бул жумушту кыласың, сен бул жумушту кыласың, сен идиш жуйсуң, сен үйдү шыпырасың, бирөөң полуң жуйт дейт. Анан ошентсе мага шыпыргым келип калса, шыпырып атсам, бул өзүнүн жумушун эртерээк бүтүрүш керек да. Мен бүтө элек деле барып полду жуй берчү да. Шыпырып элек полду жуйчу койдогону кетип калды. Ушундай күндөр болгон. Анан Гүлнар эжемдин мындай сараң жалдуу, ушундай бирденкени алса аны катып мынтип апамдар тыштан баягы жакшы таттыларды бирдемелерди алып келсе, биз сразу жеп салып шашып жеп салабыз да. Эжем болсо сараң жалдуу аны катып, анан бүт мындай сумкалары да тартибимен, китептери да мындай стройца менен тартибимен турчу да. Биздин сумкалар чачы. Эжем сумкасын ачсаң, баары тетрадтары өзүнчө, ручкалары өзүнчө, баары кылдат менен, ирети менен, анан платочкасы да бар ушундай. Бир күнү баягы курчактарыбыз бар да, мен курчагым баягы тентерээк болуп, шогураак болуп, чачы жулуп калган, кол жумчуп калганда, эжем курчагын талашса, менден жашынып барып баягы илгерки духовка деп койчу эле, үй печка менен ичинде. Анан ошонун ичине эжем курчагын менден катып бекитип коюп кетип калат да. Десе эле апам аны көрбөй эле от чагып салса, курчагы ээрип калыптыр ичинде. Курчагым ээрип аябай ыйлагам ошондо. Бирок негизи ушу эжем экөөбүз аябай эри шаркак, баягы өзүңүздөр эфирден тышкары айтып каласыздар, окшош экенсиңер, эгизсиңерби деп. Эгиздерди эле чоңоюп калдык эжем экөөбүз. Эжемдин артынан ээрчип эле. Бир жаш экөөңүз. Бир жаш ортобуз. Бирок эже деп сиз дейсиз, Сиз эже дейм. Анан кээ бирлер мисалы бир туугандар кезиктип калабыз. 2, 3, 4 жаш болсо деле сен деп бири-бирине кайрылышат. Сиздерге сиз деп айт деп ата-энеңиздер ошентип эле же өзүңүздөр эле ошентип сиз деп калбаңыздар беле? Өзүбүз эле эрчип, бирибизге эрчип, биз 7 турганбыз, анан бирибиз баарыбыз бир жаш болуп чоңойдук да. Бирибиз көрүп эле анан эже сиз ушундай эле бизде таласта атче деп, ушу атче байке деп ушинтип чоңоюп калдык да. Анан тиги эжем болсо 3-классынан эмеге кетип калды, Абдыраевка кетип калып,
мен ушунчалык баягы жан дүйнөмдө жарты бөйрөгүм бир жак капталым бирөө жылып кеткендей эле болуп калды да. Эжем кетип калып, анан ошол кезде жаңы 3х4 деген сүрөттөргө түшүп документтерин дайындап кетет да. Анан ошол сүрөттөн бирөө калып калыптыр. Анан алып аябай мен ыйлап, ар бир сүрөттү ар жерге коюп эле ошону карап эле ыйлай берем. Анан бир күнү кат жаздым. Ал кезде биз Бишкекке поезд менен келчүбүз. Анан кийин ошо каттын өзүң айтып берип койчу. Эмне деген кат экен? Айтып бериңизчи. Ошолар үйдө эле турат дагы эле ошону катып койгом ооба. Баягы катты ачсам эле колунда жагы эле жазып аткан эме да кичинекей. Анан кийин салам кат, саламатсыңбы Гүлнара апче, анан кандай жүрөсүз, деңсоолугуңуз жакшыбы, курсагыңыз токпу деп жазган. Анан кийин мен сизди сагынып атам, аябай сагынып атам, күтөм, келиңизчи деп жазып берген. Сагынып атам, күтөм, келиңизчи деле кечке жазып берген. Анан эң аягында деген бир гүл тартып коюптур. Чоң роза гүлүн тартып, анан кийин сабагы өтө узун, анан ылдый жагында капкара эле мындай чийилген эле бирдеме турат. Анан кийин бул түбүндө эмнеси десем, бул тамыры да деп коет. Тамырынан бери гүл тартып. Анан жанагы мындай мен өзүм сүрөткө негизи жокмун да. Анан мындай бир иши көзүмө окшоштуруп бирөөнү тарттым, мындай, анан чачтары мындай кулак чыккан, көзүм жашы эле көлдөй да. Бул эмне, бул болсо көзүм жаштары деп сагынып атам, ыйлап атам деп. Көзүн жаштары бар болчу. Көзүм жаштары деп. Ошону ала келесиздер эле, каттала келсеңиздер, телегөчтөргө бир өзгөчө көрсөтөт элек. Мен Бишкекке келип ушу эжемди көрөбүз деп апам интернатта окуп калды. Анан келип неметсек экөөбүздүн жолукканыбыз Береке деген, азыр башкача болуп калды го. Береке деген. Бул алыстан менин атымды кыйкырып чуркап келет. Биз болсо поезддан жаңы эле түшүп келип ошол жака апам экөөбүз басып келатканбыз. Бул эме баягы шаардык болуп, шаарды көрүп кичине мындай эме болуп, мага караганда мындай эме болуп калды. Көнүп калды, шаардын кызы болуп калды. Мен эчтеке байалча эле, айылча эле балтаң чуркап келип апам ыйлап биздин кучакташканыбызды көрүп көп ыйлап жүрдүк. Көмгөнчө ыйладык аябай. Анан үйгө келгенде дагы интернаттын сөздөрү башкача болуп калат экен да. Анан Гүлнар эжем стипендиясын чогултуп, аябай жакшы окуду да. Анан стипендиясын чогултуп лимонад, жана бутылочный лимонаддар, сагыстар, таттуулар, ошолордун баарын чогултуп келип, бул менин силерге болгон базухам деп алып келип берчи. Базухасы мескен деп эле түшүнбөй эле биз жеп алчубуз. Ал эмне экен көрсө? Көрсө мен базарлыгым дегенде базухам деген. Ушундай жалпы бир туугандардын мамилеси сиздердикиндей болгон болсо, албетте бул өзгөчө бир бактылуулук болсо керек. Анан балалыктан сырткары кийин администер өзүңүздөр менен өзүңүздөр болуп турмуш куруп кеттиңиздер. Андан кийин кандай болду ошол мамилелер? Ошол боюнча эле калдыбы же жанагы турмуш тиричилик алаксып, бир аз башкача алыстап, бир аз башкача болуп калдыбы? Эмне болуп атат ошол жагы? Мамилелерибиз ошондой эле, бирок баягы жолугушуубуз мурункудай бат-бат эмес. Баягы өзүнүн үй бүлөсү менен, мен өзүмдүн тиричилигим менен ушундай эфирлерде чогулуп калабыз, концерттерде чогулуп калабыз. Кээде бар жакшылыктарыбызда, туулган күн ушундайларда, балдарыбыздын туулган күндөрүндө чогуу. Бирок эжем эме ошол эле бийлигин ушул азыркы кезге чейин унутпайт. Жаңы жыл болобу, ар бир жаңы жылда ушул өзүнүн бир немесин Аяз атадай болуп, Аяз апа деп коебуз, Аяз ападай болуп, анан толтура бийликтерди алып келип, ар бирибизге ушундай бийлик, бала чакабызга чейин алып келип, могу менин бийлигим деп, ар бирибизге ушундай бийлик дайындап алып келип Кандай сон? Берип кетет. Көңүл да. Көңүл. Анан эжени көрүп сиңдеси өтүп, ошо эжемди көрүп эле эжем мага күскү болду. Окуганда ошо баягы бара тартип, тарбия деген ошол эжемди карап, монтип жазыш керек, баягы кол, сенин колуң жазган жазмаларың жанагындай эмне дейт, иттин ийисиндей го. Колдоруң оңдоп жаз, анан монтип жаз, монтип кийин, мондай бол. Форма фартук деген, ал кезде форма фартук кийчүбүз, монтип бүтүктө, галстуктарыңды монтип тагып жүрүп, пионерге өтүп калдык. Мондай болуп, монтип тагын деп, галстугуңду такыр учун мындай бырыштырба, можерин болсо 4 буштук кылып монтип тагып жүрүп деп, бизде биринчи класста эмеден уже өткүзүп, баарына даярдап, анан уже эжемди көрүп барган сайын, уже класстан класска көчкөн сайын, эжем отличник болуп, биринчи классында грамота алып келсе, аябай мен да бул окууга кеткен артынан эрчип бара алгам, мен да окуйм деп, мен да барам деп берем. Биринчи класска барганда ошого отуруп алган партасыначы. Эң сонун эскерүүлөр, эң сонун баягы көз ирмемдер, чындыгында балалык кездеги. Жакшы экен, анда сиздерден чыгарма сураналы. Ата энеге деген бар сүйгөн, белгилүүөр бар? Сөзү Темирбек Алымбеков агайыбыздыкы, ону каныкей эжебизге таандык. Жалпы Раймалиевалардын гимни болуп калды окшойт.
айылда жүргүм айдалып берерин айгали тегерин арнаган биз үчүн өмүрүн ата энем медерин ал делим баламды арталбаң санамды айылда жол карап жүргөндө ата энем аманбы айылда жол карап жүргөндө ата энем аманбы дайрадай мекен жайыгы деңиздей тереңин күн алып берерим күнгө тегерим бар болчу дайым ата энем башатым жөлөгүм терметем баламды тер албаң санамды аскадай аруак тирегим ата энем аманбы аскадай аруак тирегим ата энем аманбы түшүмдө күндө көрөмүн түшөлөрүмүн бойтоңдоп жүгүртүп улумду сүйүнтүп ата энем силерге жөнөдүм ашыгып келени балама кагылып өзүмө жалынып алдыма нуторлак достугар калыпмын сагынып алдыма нуторлак достугар калыпмын сагынып асыл атагем алтын апагем барам сагынба бар болгула дайыма Баракелди. Эң сонун. Баракелди, кол чабалы. Керемет. Айылды, ата энени эске салат ушундай. Анан сурагым келген нерсе ырларды тандоодо. Багы кимдин багы сөзү өктөм болот? Ушуларды ырдайбыз деп барыңыздар чогуу чечим алып, чыгармачылыкта кандай? Чыгармачылыкта ар бирөөбүз негизи эле өзүбүзгө жаккан ырды алып анан кийин ортого салып бул ыр жагабы ушуну ырдайлы деп негизи эле төртөөбүздүн ырдап аткан репертуарыбызда азыр өтө деле репертуарыбыз чоң эмес, төртөөбүз чоң ырдаган ырларда ар бирибиз өзүбүзчө азыр мына жакын арада ушу ата эне деген дагы бир ырды иштеп чыктык. Буюрса клипке азыр даярданып жүрүп атат. Жакында жарык көрөттүр. Жакын арада ооба, буюрса. Эже сиңди катары азыркы өсүп келе жаткан муундарга, азыркы өсүп келе жаткан ошо жаш кыздарга бир кандай кеңештериңиздерди берет элеңиздер? Биз баягы бир интернеттен бир эки кеңештерди окуп кеттик, а балким сиздердин өзүңүздөрдүн жашооңуздардагы тажрыйбадан алынган бир мазмундуу кеңештер кандай болуш керек? Эже кандай болуш керек? Сиңдинин орду кандай деген сыяктуу. Эми баягы биз деген СССРдин убагы болуп калдык да. СССРдин убагында таптакыр башкача болчу да. Тартип тарбия деген аябай күчтүү болчу. Ата энең айтканын угуп, ошол апаны энесин көрүп кызын ал деп коет го. Ошо энебиз кандай тарбия берсе, улуулар ошондой тарбия алып, анан улуулардын тарбиясын кичилөр алып чоңойчубуз да. Анан эми азыр байкап турсаң, кээ бир эми ар кандайды беш кол тең эмес. Кээ бир үй бүлөнүн тартиби аябай жакшы. Эжесин көрүп сиңдиси өзүп, сиңдисин көрүп эжеси өзүп келаткан жакшы тарбия бар. Ал эми кээ бир учурда байкап көрсөң, ошол эле сиңдиси карасаң өтө тартиптүү, жашынакай, акылдуу кыз.
улусу тентегирээк. Ушундай болуп калат. Кээ бирде улусунун айткан сөзүн кичиси укпаган ушундай бир учурлар кездешип калат да. Анан эми андан Кудай сактасын, ар кимдин акылы өзүндө болсун дейли, баягы энесинин тарбиясын эч качан эч ким унутпасын. Ошо эне тарбияны алган жакшы го деп ойлойм да. Эже катары сиңдиңизге кандай насааттарды айтасыз? Негизи эле ошо ынтымак, бири-бирибизге болгон баягы бир туугандык көңүл. Кичинекей кезде Кыз балдар күйүмдүү болот дейт. Күйүмдүү болот, ооба. Бири-бирине жакын болот башкача болуп, ата энелерине кылган мамилелер, анан сиз айтып атпайсызбы, аз айтып берип атпайбы? Кичине болсо дагы менин базарлыгым деп алып келип, анан азыр деле ошол адаты калбады деп атат. Жаңы жыл сайын Аяз апа болуп белек алып келгени. Балким баягы балдарга бул нерсе анча мындай өтө деле бир терең маанилүү болбосо керек. Ошо кыздар, сиздер баягы чогуу өсүп калып, ортоңузда да бир жаш болгонуна карабастан бири-бириңиздерди сиз деп сыйлаганыңыздар, эже деп сыйлаганыңыздар, сагынганыңыздар, албетте мен ойлойм бул көпчүлүгүнө эле мындай жакшы тарбия болсо керек деп ойлойм да. Көп бир тууган болуу кандай негизи артыкчылык жактарын айтып бериңиздерчи? Керемет. Биз ушул темада ушул нерсени биз апам менен атама ушу Кудайдын астында миң ирет ушу чексиз ыраазычылыгыбызды билдиребиз да. Себеп дегенде ушундай жети бир тууганды төрөп, өстүрүп, чоңойтуп кой мага ушу бир бала бир кыз жетет, же болбосо эки бала эки кыз жетет деп бизди ушундай бир аз бир тууган кылбастан көп бир тууган кылып, анын ичинен 5 кыз кылып, 5 кызды 5 окуу жайга окутуп, жогорку билимди берип, анан кийин жашнакай кылып, турмушка узатып, ошол ар кимибиздин өзүбүздүн жакшы көргөн кесибибизге окутуп, ушундай бир жакшы даражага жеткизген биздин ата энебизге бир чексиз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай. Эң сонун. Анда дагы бир ыр болсун сиздерден, Жалил Сыдыков агабыздын «Сезбейсиңби» деген бир керемет чыгармасы бар. Бир кол турган бозой жадаша, сөз ыргытсама тамаша, тартычудай алып өзүңдү, тарынасың эрке балача, тартычудай алып өзүңдү, тарынасың эрке балача. Күлкүң качып үнүң жумшарып, аянычтуу жүзүң сумсайып, көп жигиттер мен деп тургансың, кызганасың неге мынчалык, көп жигиттер мен деп тургансың, кызганасың неге мынчалык. Жаным биргем сүйгөнүм, жактырамын жайнап күлгөнүм, сезбесиңби сага жеткенге, төбөң көккө жетип жүргөнүм, сезбесиңби сага жеткенге, төбөң көккө жетип жүргөнүм, сага жеткенге, төбөң көккө жетип жүргөнүм. Ай, баракелде, мыкты. Мен сурагым келген нерсе сиздердин балдарыңыздардын ортосундагы мамиле ушундай сиздердикиндейби бир туугандардын мамилеси? Аябай Жакшы. Аябай. Кечинде эле Гүлнаранын кызы мага балама чалып, Жони, силер качан келесиңер? Такыр келбей калдыңар го, качан бошойсуңар? Суббота, воскресенье бошойм дедиңер эле, эмнеге келбейсиңер деп. Ар бир дем алыш күнү Айдай деген күтүп отуруп турушат. Көп болду жолугуш элек. Ортодо уруп калды балдар, андай болуп, мындай болуп анан. Ынтымагыңыздар ыдырабасын, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азыркы мынагу ырдаган ырыбызды ошол көптөр эле сурай берет да, ошо жолдошуңар барбы? Эмнеге жолдошуңарды көрсөтпөйсүңөр? Биз соц сайттарга жолдоштордун сүрөтүн чыгарбайбыз да, негизи элечи. Эми ал чыгармачылык ишибиз болгондон кийин аны аралаштырбай эле өзүбүздүн жеке чыгармачылыгыбызды ушу элге ушу Instagram аркылуу, Facebook аркылуу мындай
бизди издеген адамдарга ушу телефон номерибиз менен өзүбүздүн өнөрүбүздү кыскача болсо да ошол жака жүктөйбүз да. Анан көпчүлүк элдин суроосу боюнча ушул тараптан жооп берип коелучу. ооба Экөөбүздүн тең жолдошторубуз бар, Кудайга шүгүр. Мен 2 баланын энесимин, эжем болсо 3 баланын энесимин. ошондой. Эми билип Билип алыңыздар. алыңыздарчы. сурабай эле коюңуздар. Ооба, эң туура болот. Баягы чыгармачылык болгондон кийин мына ошо өзүңүздөрдүн эле чыгармачылыгыңыздарды жайылтсаңыздар, анан жолдошуңуздар алар өздөрүнүн жумуштарын кылып. Экөөбүз тең чүйдүн келини болобуз. Бул жак Буранадан, мен болсо Жайыл Батыр. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Көптөгөн ушул ынтымакка чакырган ырларды күтөбүз сиздерден. Бар болуңуздар. Гүлнара жана Бурул Райымалиевалар бизде конокто болушту. Бир туугандардын ынтымагы бекем болсун деген жакшы бир тилек менен биз көрсөтүүбүздүн сапарын улантабыз.